Карим Алла Субханаху ва Тааланын каалоосу туугандар. Куранда ушу бизи жараткан Алла эмне кааласа бизден бардыгын Куранга киргизип койгон. Куран акыйкат. Куранда 114 сүрө, Суратул Мүлк, Мүлк сүрөсү ошонун ичинде 114 сүрөнүн ичинде Мүлк сүрөсү. Өткөнкү сабактарда да айттык эле, бүгүн Кудай кааласа ошонун уландысы Алла Тааланын мынакей жаратып койгон жер жана жерден чыга турган бардык мөмө жемиштер силер кыдыргыла дагы Алланын рызкысынан жегиле деди. Кулу мин рызки. Алла Тааланын рызкысынан жегиле. Будайбы, арпабы, намбы, чөп чарбы бардыгы Алла Таалан биз үчүн жаратып койгон. Ал буурчагы болсун, Кудайга шүгүр, жемиштери болсун, мөмөлөр болсун, бардыгын Алла Таалан биз үчүн жаратып койгон. Албетте, рызкыга береке берүүсү бул Алланын иши. Рызкыдан берекени тартып алуу дагы Алланын иши. Рызкыга береке өткөнкү сабакта айттык эле, мынакей биринчиси бир истигфар. Истигфар Алла Тааладан кечирим суроо. Ушуну ким бекем кармаса, жараткан Алла биринчи жүрөгүнөн кайгысын кетирет. Андан кийин жараткан Алла Таала бардык бактысын, бардык жолун ачат, көңүлүн ачат, хидаятын ачат, күмөн кылбаган жерден рызкысын жеткирип турат деди. Ошонун катарында эле рызкыга береке келиш үчүн туугандар тууганчылык мамилени бекем кармаш керек. Тууганчылык мамилени бекем кармана бериң, Кудай кааласа рызкыңызга Кудайым береке берет. Буну пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан. Ман сарраху айябсуталлаху лаху фи ризқи. Кимдин рызкысы кең болгонду кубантырса, ва юнасса фи атари, өмүрү узун болгонду кубантырса, фалиясина рахима, ал тууганчылык мамилени бекем кармасын деген. Ошолордун катарында мына такыбалык бул дагы жол ачат экен, адамдын жолун, бактысын туугандар, мынакей көңүлүн, рызкысын ача турган бул такыба экен. Кудайдан коркуп, күнөөдөн сактап, өзүбүздү алып жүрсөк, колубуздан келишинче Алла Куранда буйрук берген: "Фаттакулла мастатаатум." Күчүңөрдүн жетишинче силер күнөөлөрдөн сактангыла. Канча күчүңүз жетет, канча ыктыярыңыз да бар. Ошончого милдеттүүбүз. Таптакыр сактана албай калган учур болуп калса, анда бөлөк нерсе. Бирок колдон келип туруп сактанбай койсоң, анда күнөө жазылат. Ошон үчүн мына күнөөлөрдөн качыш керек. Бул күнөө деген нерсе тууган адамды дозок алып бара турган нерсе бул. Күнөөдөн качкан алымдар мисал айтат, жылаандан, чаян, оттон качкандай, чоктон качкандай, күнөөдөн ошондой өзүңдү алып кач. Бул күйгүзө турган нерсе бул. Рызкы эми риваяттарда келет, эгерде рызкы сага мындайча тар болуп атса, анда Алла Таалага баш ийүү менен рызкыны талап кыл. Мындай дегени: "Фа ин таассара алейкум шай'ун минху фатлубуху би таатиллахи азза ва жал." Аллага баш ийүү аркылуу талап кылсаңыз, Кудайым иншалла жакын арада сөзсүз сиздин жолуңузду, көңүлүңүздү ачып, рызкыңызды көбөйтүп берет. Андан сырткары пайгамбарыбызга көп салават айтуу дагы рызкыга береке алып келет. Пайгамбарыбызга көп салават айтуу, көп салават айтып жүрсөңүз, иншалла жүрөгүңүздөгү кайгы кетет, күнөө кечирилет, рызкыга береке келет. Салаватта касиет чоң да, сырлар көп. Сырлар көп салаватта. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга өзгөчө алхамдулилlah салават көп айтып жүрүш керек. Эми Алла Таалам адам баласына жазып койгон рызкыны жейбиз, андан ашыкча жей албайбыз. Канча аракет кылбаңыз, сиздин алкымыңыздан канча нерсе өтөт, ошону жазып койгон. Алкымдан субханалла, эми жашоо тиричилик экен, адам өлүп калат, кээде гусул кылып атып, ошо адамды өлгөн адамды жууп атып, оозунан ошо акыркы нанын чыгарасың да. Эми чыгып жарымы чыгпай калат, алып койсун да. Рызкысы эмес болгон да ал. Аныкы эмес. Алкымдан өткөн рызкын айтат. Алкымдан өтпөйбү, ал жөн эле сыноо. Канча буюмуң бар, нерсең бар, канча деген акчаң бар, дүнүйөң бар, бунун бардыгы. Бирок ошо дүнүйөнүн сүйүүсү жүрөккө кирип кетсе, адамды кыйнайт.
Адамды кордойт. Адамды чарчатат. Адамды шайтан кылат. Дүние эгер жүрөккө орношуп кала турган болсо чатактап ошол. Мейли колубузда болсун, тегерегибизде болсун, сыртыбызда болсун, ичибизге кирип жүрөктөн орун албасын да. Жүрөктөн орун ала турган болсо кыйын. Зекетин бербейт. Мухаббаты кирип калган. Бейбечара көрүп, акчасы ашып ташып атса да бейбечараны көрүп, ага ырайым жок. Мына дүнүйөнү сүйүп калган да. Дүнүйө кирип кеткен. Кыйналган адамдарды көрүп туруп дагы жардам бербейт, жардам бербейт. Бул жактан эми аныкы жетпей турган жери жок, ашып атат, ташып атат. Бирок бербейт. Эмне үчүн? Жүрөгүнө дүнүйө орногонда, тамырлап кеткен да. Мындай жүрөк кыйналат, өтө кыйналат. Кичине банкрот болсо болду, буну жашоосу бүтөт ушу бойдон. Буну кичине акчасы ылдый өдө алдырып турган болсо болду, бул кордук менен жашоосу өтөт. Өзүн кор алып, Кудай сактасын да, ыйманы болсо кармалып калышы мүмкүн кичине. Болбосо өзүн жок кылып берет бул. Эмне үчүн? Дүнүйө жүрөккө орногондон кийинчи, айтып атам го, адамды чарчатат, тажатат, кыйнайт, жок кылат, кор кылат. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Ман канатал ахира хаммаху." Кимдин ушул максаты, жүрөгүндөгү гамы, ниети ахирет боло турган болсо, жаалаллаху гина фи калбихи, Алла Тааланын жүрөгүн бай кылып коет экен туган. Жүрөгүнө токчулук берип коет экен. Азына дагы каниет, азына дагы шүгүр бар будачы. Кудайга шүгүр, өзүн башка адамдардан төмөн сезбейт. Аллага шүгүр деп алхамдулилlah башын көтөрүп жүрөт. Дүнүйөсү аз болсо дагы жүрөгү бай бунуку. Бунун жүрөгү ток, ач эмес. Ва жама алейхи шамлаху, Алла Таала анынча бардык иштерин, проблемаларын топтоп коет, оңой чечиле турган кылыпчы. Чачылгандын бардыгын топтоп коет Алла Таала. Бунун иши тияка чарчап, бул жака чарчабайт. Ушул жерден эле иш бүтө берет. Ва атату дунья ва хия рагима, дүнүйөгө келет, кор болуп келет. Дүнүйө келет ага, кор болуп келет. Себеп дегенде бул дүнүйөнүн аркасынан кууп, аркасынан кул болгон жери жок. Ошон үчүн буга келсе дүнүйө өзү кул болуп келет. Жалдырап келет. Ва ман канат дунья хаммаху, эми дүнүйөнү ким максат кылып алса, ахиретти эмес. Дүнүйөнү ким максат кылып алса, угуп алыңыз анда. Жаалаллаху факраху байна айнай, Алла анын эки көзүнүн ортосуна жакырчылыкты басып коет. Мындайча айтканда, эки көзүнүн ортосуна кембагалдык, жакырчылык. Бул ач. Канча дүнүйө, ошончо ач. Буга миллион жетпейт, 10 миллион долларың жетпейт, миллиард долларың жетпейт, 2 машина жетпейт, 10 үй жетпейт, 10 контейнер жетпейт, 2 базар жетпейт, кийимдер бу тойбойт, мүмкүн эмес бул. Эмне үчүн? Себеп дегенде Алла бунун пешенесине жакырчылыкты баскан. Тойбостукту баскан. Кембагалдыкты. Себеп эмне? Эмне себептен басылды? Жүрөгүндө дүнүйө орногон. Дүнүйө жай алып алган, тамырлап алган. Бунун жүрөгүндө ахирет жок. Ахирет жок. Бул бир. Экинчиси, ва фаррака алейхи шамлаху. Бул иштерин Алла субханаху ва таала чачып берет дейт. Алымдар түшүндүрүп берет. Карап турупчу. Тоок бар го. Короз тоокторуңуз бар үйдө. Ошого жем бергенде жүгөрүнө карап. Бир болот, мындай алдына кыл чаштап берип коет. Бир болот ушуну чачып берет. Ошол эле ырыскы сизге бизге берип атканчы. Кааласаң бул жерден ал, кааласаң терип ал. Эми ойлоп көрүңүз, Алла субханаху ва таала оңой кылып алдынан берип коет, кааласа ушуну чачып коет, ошол 2 15 30 деп коет. 2 15 деп коет экен? 2 15 30. Баары мындайынан тегере, кандай кылба? Бар ошол эле ырыскыны жейсиң, андан ашык жей албайсың. Андан ашык алкымыңан айтайын, ант ичип айтайын, 1 грамм нан өтпейт. 1 грамм су өтпейт. Алла жазгандан ашык 1 грамм су, 1 грамм нан, 1 штук күрүч өтпейт. Алла жазгандан ашык өтпейт, мүмкүн эмес. Канча неме кылба.
Ошон үчүн Алла субханала ва таала мына эмне дейт кийин? Эмне дейт? Мынандай дейт. Валам яти дуния илля ма куддира ла. Билип койсун. Тагдырында канча дүние болсо ошончо гана берилет. Так. Фала юмси илля факиран вала юсбих илля факиран. Не дейт? Бул таңга жетсе дагы жүрөгү ач, кембагал болуп жетет. Кечке жетсе дагы жүрөгү ач, кембагал болуп жетет. Тойбойт да бул. Мынакей. Ошон үчүн жүрөктү дүниөнүн мухаббатынан тазалайлы. Дүниөгө ачкөздүктөн тазалайлы. Колуңузда боло берсин, кийиниңиз, мейли. Кантип билебиз? Жүрөктөбү же колдобу? Кантип билебиз? Бу дүние менин жүрөгүм орногонбу же орногон эмеспи? Ар ким өз жерде отурганыбызды айтышыбыз мүмкүн. Менин жүрөгүм таптаза. Токто, ал билине турган өзүнүн учурлары бар. 5 убакыт намаз менен дүние экөө тең талашып келгенде дүниені кыласызбы, намазды таштайсызбы? Же намазды кыласызбы, дүниені таштайсызбы? Ушул жерде билебиз. Алланын буйругу келип калды. Алланын буйругун таштайсызбы же дүниені кыласызбы? Ушул жерден билебиз. Жараткан Алла Тааланын каалоосунун аркасынан ээрчийсизби же нафсинин каалоосунан ээрчийсизби? Ушул жерде билинет бул. Кимдин жүрөгүндө дүние болсо, дүниенин кулу болсо, Алланын каалоосун таштайт, Алланын өкүмүн таштайт бул. Динди таштайт, иманды таштайт, жалган болсун, ант ичип болсун, ошо дүниени алат. Алдап болсун, уурдап болсун, жаны чыгып кетет. Ошо дүние үчүн ким менен соттошсо соттошконго барат. Өлтүрсө өлтүргөнгө барат. Арамга бардыгына барат. Эмне үчүн? Дүние жүрөккө орношкондон кийин бул дүниенин кулу болуп калды да. Дүниенин кулу болуп калды, дүние буну кандай управлять этет, каалагандай айтат. Жакын арада 1 ай өтө элек. Бир тууганын каматышты. Дүние үчүн каматышты. Соттошуп туруп, соттошуп эки жакка чачырап кетсе жакшы болбойбу беле? Жок, каматып анан тынды. Кайсы жүрөккө орношуп кетсе мынандай калып барат. Туугандар, Аллахым баарыбыздын жүрөгүбүздөн дүниенин мухаббатын чыгарсын. Мен ырыскы издейли, адал жол менен издейли, авир менен, ыззат менен, бирок өкүм Алла Тааланы карап, Кудайдан коркуп. وما أقبل عبد على الله تعالى بقلبه إلا جعل الله قلوب المؤمنين تنقاد إليه بالود والرحمة وكان الله بكل خير إليه أسرع. الله أكبر. Андай пенде өз чын жүрөгү менен Аллага кайрыла турган болсо, Алла момундардын жүрөктөрүн ошо пендеге кайрып коет дейт. Мухаббат менен, райымдуулук менен кайрып коет. Жана Алла субханаху ва таала ар бир адамга жакшылык кылууда тез. Субханалла. Кааб ибн Малик деген сахаба болгон. Кааб ибн Малик разияллаху анху айтат, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан, мынал мал, мүлк, байлыкка тойбогон жана дүниенин дагы, бийликтин дагы жүрөгүнө мухаббатын орноткон ушу экөөнүн мисалынчы, динди ушундай нерсе бузат деген кандай? Эки ачка карышкырдай деп мисал берген да. Эки ачка карышкырды кой берсең, бир корогойдучу канчосын бузуп талкалайт, эми андан дагы жаманыраак динди талкалай турган жүрөккө дүниенин мухаббаты жана мансаптын мухаббаты деген да. Эгерде жүрөктө ушу дүниенин мухаббаты болуп, мансаптын мухаббаты боло турган болсо, анда билип коюңуз, бул динди курутат бул. Буга баары биринчи өзүнө да баары бер, башка да чөйрөсүнө да баары бер. Мына мен силерге ошо хадисти окуп берейин. ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. رواه الترمذي. İmam Tirmizi rahmetullahi aleyh bu keltirgen bul hadis Ka'b ibn Malik razıyallahu anhudan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat, iki açka karışkır, iki açka bolganda da jönökөй karışkır emес. Ушуга бир корогойго кой бере турган болсоңуз, мунуч канчалык бузат дейсиз? Канчалык талкалайт. Бул дейт, мин херсил мар аламан, байлыкка ачкөз, мансапка ачкөз адам
андан да көбүрөөк бузат дейт динин. Мааниси ушундай: al-hirs alal-mal wal-jah ad-dunyawi aksar fasadan lid-din min ifsad az-zi'bayn al-ja'i'ain lil-ghanam. Мынакей, мал мүлккө болгон ачкөздүк, дүнүйө, байлык, мансабына, бийлигине болгон ачкөздүк бул динди көбүрөөк бузат дейт. Эки ачка каршкыр бир корогойду бузгандан дагы дейт. Мынакей. Анас разияллаху анху риваят бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Лау кана либни адам вадиян мин мал, лабтага илейхима салисан, ва ла ямлау жауф ибни адам илля тураб, ва ятубуллах аля ман тааб." Muttafaqun aleyh. Бухариде дагы, Муслимде дагы келет тугандар. Анас разияллаху анху айтат: Пайгамбарыбыз мындай деген да: эгерде адам баласына эки кокту байлык берилсе, бул үчүнчүсүн эңсейт экен да. Үчүнчүсүн каалайт экен бул. Эки кокту толо байлык берсеңиз. Кээ бир риваятта мындай келген: "Лау анна ли ибни адам вадиян мин захаб." Эки кокту алтын толтуруп, мисалы биздеги ала арча ушеле деген бар. Туурабы? Ошону толтуруп, алтын менен толтуруп. Биздин Кыргызстан байлыгы ал канча тонна болсо толтуруш мүмкүн эмес. Бүткүл дүйнөнүн байлыгын алып келсең дагы бул ала арчанын коктусу баштан аяна чейин, белки байтикке чейин толобу толбойбу Кудай билет. Я. Жо толсо дейт, ушундайдан бир эмес дагы экөө болсо. Алда бир адамга берсек, мына деп. Бирле адам баласы маңа деле берсе, сизге деле берсе, либойном дейт, адам баласы деген пайгамбарыбыз. Кимге берсе, ал айтат экен, үчүнчүсү болсо экен дагы дейт. Эки кокту аздык кылады, үчүнчүсүн аздык кылат. Жана эмне дейт эми бул? Адам баласынын жүрөгү тойбойт дейт. Бир гана топурак менен деген. Топурак менен гана тоет. Бир жерде көзү тойбойт деген. Бир гана топурак менен тоет. Бир жерде напсиси тойбойт. Бир гана топурак менен тоет деп. Же адам баласына ар бир адамды Алла жаратканда туган угуп алыңыз. Ар бир адамга ушунчалык Алла Таала напсинин каалоосун берген, бүткүл дүйнөнүн байлыгын берсеңиз ал тойбойт. Напсинин каалоосу ушунчалык көп бизде. Менде дагы, сизде дагы, ар бирибизде. Напсинин каалоосун тойгозо турган жай бул дүйнө эмес, ахирет бейиш ал. Алла Таала напсинин каалоосун эң жогорку деңгээлде тойгоздура турган, жыргата турган жай үчүн бейишти жараткан. Бул дүйнө андай эмес. Бул дүйнөдө напсинин үстүн кичине кармаш керек, үстүн басыш керек, кичине сындырыш керек. Напсинин каалоосун аткарбаш керек. Мынандай дүйнө бул. Кудай кааласа иншалла учур келет, анан качан жыргатабыз деген суроо пайда болот да. Все. Качан? Бейиште. Жогорку деңгээлде. Тонналап сүт ичесиз, ич орбайт. 60 миң касыр сарай эмеңин 60 миң. Алла Таалам алтындан сизге кан сарай берет. 60 миң. Ичинде бриллиантым тияк-бияктарын айтпай эле кой. Бейиштин кооздугу Аллаху акбар. Бейиштин кооздугу ушу бул бир камчы. Бейиштеги ушул бир камчы канча орунду ээлейт. Ошол бүткүл дүйнөңдөн жакшыраак. Ал жагы керемет, субханалла. Кандай сүйүү, кандай мухаббат, кандай жыргалчылык, кандай рахат, бейиштеги неематтар ал болсо түбөлүктүү. Ошон үчүн бул дүйнөдө билип коюңуз, эч качан адам баласынын напсиси тоюшу мүмкүн эмес. Мына пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эмне деп атат? Алла Таала ким тооба кылса тообасын кабыл кылат дейт. Демек, тугандар, ислам дини дүние таппа деп чакырган эмес. Дүние тап, бирок дүниеге кул болмо деп чакырган. Дүние жүрөгүңө орнотпо деп чакырган. Дүниені жүрөгүңө орнотпо деп, мухаббатын жүрөгүңө батырба деп чакырган. Дүниені алхамдулилля табуу мен пайда болот. Өзүңүздүн абириңизди сактайсыз, өзүңүздүн жүзүңүздү сактайсыз, башкалардын алдында тилемчилик кылып, кол сунуп, өзүңүздү кор кылгандан, ал береби бербей Кудай билет. Ошого караганда өзүңүз мээнет менен таап,
Алхамдулилля, бул жакшы нерсе. Жана акча менен ибадат кыласыз. Дене менен ибадат кылып атасыз, орозо кармап, намаз окуп. Биздин ислам динибизде акча менен дагы ибадат бар да. Анда зекет бул акча менен болгон ибадат. Садакалар акча менен, фитр садака акча менен болгон ибадат. Кайрымдуулуктун жолдорунун баардыгы акча менен болгон ибадат. Ажылык акча менен дагы, дене менен дагы да. Экөө менен тең болот да алчы. Намаз только дене менен болгон ибадат. Орозо только дене менен болгон ибадат. Зекет только акча менен, ажылык акча дене экөө менен бирге да болчу. Демек биздеги алхамдулилля мал, мүлк менен дагы, акча менен дагы ибадат бар туган. Озачарлык кылсаңыз кандай? Бечараны курсагын тойгозсоңуз кандай? Кажетин бир түрсөңүз кандай? Толтурат. Аллахтын жолунда алхамдулилля сарптаган 1 сомго да Алла Таалам текке кетирбей сообун берет. Сөзсүз берет. Өзүңүзгө сарптасаңыз да ошон сообун аласыз. Эгерде ниетиңиз болсо. Акча таптыңыз 1000 сом. 200 сомго өзүңүз курсагыңызды тойгоздуңуз. Ошого да Алла Таалам сооп берет. Молодец. Уурдап тапкан жок бул. Пешене тер менен таап, адалдан таап. Адал нерсе менен азыктанып атат. Буга эмне болот экен? Ниет болсо эле болду, сооп берет. Өзүңүзгө кийим-кече алдыңыз. Макулбу? Тамак аш алдыңыз. Өзүңүзгө сарптап атасыз, башка бирөөгө эмес. Аялыңызга, бала чакаңызга, досуңузга, бебечараларга эмес, өзүңүзгө сарптаганыңыз үчүн сооп аласыз. Качан? Ушу биздин ниетибиз болсо. Адалдан таап, адалга сарптаңыз. Ва илайхин нушур. Жана ага карай гана кайра тирилип баруу дейт. Алла субхана ва таала ошерге чейин айтып атат бизге, сиздерге: "Эй тугандар, Алланын жеринде кыдыргыла, ырыскысынан жегиле, бирок ошо менен биргеликте унутпагыла, Алланын алдына кайтып барар күнүңөрдү, кабырдан кайра тирилип Алланын алдына барасыңар. Ошол күндү унутпагыла." Нушур деп коет. Өлгөндөн кийин кайра тирилгенди нушур деп коет. Хашар деп коет, топтолгонду, жыйналганды. Бардыгын Алла субхана ва таала топтойт ошо. Хашар, махшар деп коебуз. Нушур болсо, мынакей нушур өлгөндөн кийин кайра Алла Тааланын алдына Алла Таалам субханалла кабырдан кайра тирилдет. Ишенип коюңуз, шектенбеңиз, экиленбеңиз, күмөндө болбоңуз. Сиз мурда жок элеңиз. Мен өлгөндөн кийин чирип кетсем, жок болуп кетсем, кантип тирилет деп, андай шайтандын азгырыгына азгырылбаңыз. Андай боло турган болсо, ал азгырыкты жеңе турган дагы жол бар. Кандай? Сиз мурда каякта элеңиз? Сиз мурда кайда элеңиз? Өзүңүзгө суроо бериңиз. Мен го азыр бармын. Бир учурда мен жок элем, 100 жыл мурда мен жок элем. Ошо жоктон бар кыла алган мени азырго бармын. Тилим бар, көзүм бар, кулагым бар, өңүм бар, путу колум бар. Ушуну жок кылып, кайра бар кылып коюп Аллага эмне кыйын? Ал жоктон бар кыла алган, бардан барды жок кылып айры кылып коюп Аллага эч кыйын эмес. Бекем жүрөктө ишеним болсун. Бекем жүрөк, кайра тирилебиз деп жашайлы. Не деп жашайлы? Мен кайра тирилем деп жашам. Өлүм менен бүтпөйт, кайра тирилем. Кабырда канча жатат, канча ата бабаларыбыз бар, канча досторубуз бар, канча туугандарыбыз өтүп кетти го, баары тирилет. Не болот экен? Баары тирилет. Ким менен мамиле кылдыңыз го, кайра тирилет. Сөзсүз ошо мамиле боюнча кайра сүйлөшөсүз дагы. Ага жакшылык кылган болсоңуз соогун көрөсүз, жамандык кылган болсо күнөөсүн тартасыз. Ал сөз бар нерсе. Ал жок эмес бул. Бул жөн эле бир, бул уламыш эмес, макулбу? Бул жомок эмес туган. Бул Кур'ан. Бул чындык, бул акыйкат. Алла Таалам Кур'ани Каримде бизди ар кандай жолдор менен түшүндүргөн. Жамгырды мисал келтирип түшүндүргөн. Кургак, ушундай бопбоз жамгыр жаабаган жерге, жамгыр жааганда кандай жашылданып өскөндөй. Кудумусуну ушундай Алла субхана ва таала силердин кайра кабырдан тирилип чыгууңар да ушундай дейт. Кадаликал хуруж, кайра чыгасыңар сөзсүз. Эч кандай жараткан Алла Таалага бул кыйын эмес. Алланын буйругу. Эми бирок мындайда тиякта 9 айдан кийин анан чыккандай андай болбойт. Момент чыгасыз.
Азыр эненин ичинен биз бул дүйнөгө келип атабыз го. Этап менен келип атабыз да. Алла Таала кудуреттүү. Ушу 9 ай кармабай эле, мейлиби? Автоматически эле сизди сразу жарап туруп эле эненин ичинен чык дегенге кудуреттүү жетет. Бирок эне чочуп кетет. Эне коркуп кетет. Энеге оор, энеге кыйын түйүлөт. Ошон үчүн акырын этап менен көндүрүп, акырын келип туруп анан анча көнгөндөн кийин анча туруп, ойгонуп, нары бери туруп, мен боюмда бар экен, бияк кыймылдап атат, тигинтип атат, кичине токсикоз болуп, азмаз кусуп атам, көңүл болуп атат, анан тияка барат, бул жака барат, башы ылдый болуп калыптыр, бул жага өйдө болуп калыптыр дегенде көнүп, анан кийин төрөгөн, бул алхамдулилля энелерге Алла субханаху ва тааlanын тарабынан райым. Чтоб эне чочуп, коркуп, жана башкача болуп кетпесин деп. Макулбу? Ал эми ахиретке барыбыз баргандан кийин кайра тирилүү, ал жерде андай кереги жок этап. Тур дейт, ушул ойдон кайра турасың да. Алланын буйругу менен. Кандай болсоң ошондой. Куранда айтат, мына бармак бар го, бармактагы ар бир адамдын отпечаткалары бар да, кудду ушундай кылып тирилтебиз дейт. Башкача кылбайт. Ишенбесеңиз ал бир жерге басып коюңуз, Кудай кааласа иншалла кыяматтын тирилткенде ошону салыштырып көрүп алат. Ал анда алып келет берге. Точно. Один к одному. Эч кандай немеси жок. Ошондой Алла субханаху ва таала. Көзүңүз кандай болсо, кирпигиңиз кандай болсо ошондой тирилтет Алла Таала. Алланын кудурети бул. Жараткан Алла Тааладан эч нерсе кудуретинен узак эмес. Кеп неге тот деле ва илайхи нушур. Курандын ушундай ыкмасы бар. Рызкыны айтып, Алла Таала кудуретин түшүндүрүп берип атып туруп, акырын негизги багытка буруп коет. Кайра тирилгенди унутпагыла. Неге кайра тирилгенге чакырып атат? Кайра тирилгенди чакырып атканы, кайра тирилтип Алла сурак алат бизден. Сурак алат. Ошол суракка даярданыш үчүн Алла субханаху ва таала бизге эскертип атат. Соодаңарда, сатыгыңарда, жүрүш турушуңарда, кыймыл аракетиңерде оңдогула. Напсынын кулубу бузбагын жашооңду. Эртеге ошол кайра тирилип суракка даяр болуп жашагын. Суракка даяр болуп жашагын. Алла Таалам акыл берди, сөз сурайт. Ошон үчүн биринчи мына жердеги аятта Алла Таала пенделерге ырыскынын себептерин издегенге буйрук берди. Ырыскыны Алла берет. Ырыскынын себебин издегенге бизге буйрук берди. Шыпаны Алла берет, угуп алыңыз. Бирок шыпанын себептери бар. Себептерин ыктыяр кылып тандаганга биз буйрулганбыз. Мейли, Куранда шыпа деди, сейдана деп коебуз, черный тмин, мында шыпа деди, балда шыпа деди, мейлиби? Андан башка чөп чарлар бар, канча деген мына дары дармектер бар. Буларга Алла субханаху ва таала мейли колдонгула, дарылангыла деп пайгамбарыбыз буйрук берип атат. Бирок шыпаны Алла берет. Ким берет экен? Шыпаны Алла берет. Биз аптекаларга барып туруп ичине кирип, дары барбы деп сурайбыз, шыпа барбы деп сурабайбыз, Не деп сурайбыз? Дары сурайсыз да, сизде. Шыпаны Алла берет, аны дарылана бериңиз, бирок шыпаны кимден күтүңүз? Алла субханаху ва таала кааласа ошо дары менен шыпа берет, кааласа башка дары менен шыпа берет, кааласа дарысыз шыпа берет, кааласа ошо дары шыпа деп ичкениңизде тескери кылып ошо менен бүтүрөт сизди. Бул жагы шыпа болуп атты, бияга кандай болду дейсиң? Алла субханаху ва таала өзүнүн кудуретин кээде аспап менен, кээде аспапсыз, кээде аспапка каршы иштетип коет. Бирок көбүнчө Алланын кудурети аспап менен иштетилгенде көзгө көрүнөт. Зухур көзгө көрүнгөн. Кандай болгон чакта да мына жерде эмне дейт? Ырыскынын аспаптарын издегенге пенделерге Алла Таала буйрук берген соң, жашоо тиричиликтин аспаптары адал ырыскы издегенден кийин дейт: "Ва илайхи нушур. Антум ластум халидин фид дунья махма иктасаптум ва жамаатум амвалан." Канча акча топтобогула, угуп алгыла, канча кесипкөй болбогула, дүниеде силер түбөлүктү калбайсыңар деген сөз. Бу дүниеде канча акча таптап, канча акча таппа, канча жыйнаба, бирок сен түбөлүктү калбайсың, ушу эсиңде болсун мен. Топтой бер, бирок таштап кетесиң. Хорошо, макулсуңбу? Ушуга даяр бол деген сөз да. Таштап кетүү сага кыйын болуп калбасын. Башкаларга эмес, туугандарың, досторуң тияк бияк ушунча мээнет кылып, чач агарып, кыйналып
ким менен гана урушпай канча ден соолукту кетирип баарын топтоп туруп эми таштап кетесиң деп атса адам ойлонуп турат да. Туурабы? Эгерде алхамдулилля жүрөгүнө дүйнөнүн мухаббаты орноо болсочу таштап кетүү оңой эле. Бул жака орноп калса өтө кыйын анда. Өтө кыйын. Ахиретти курган кишиге сүйүнүп эле кетет. Ахиреттин бузган кишиге кетүү кыйын ага. Себеби бул жакта аябай оңдоп алган да. Ошон үчүн оңдоп алган, куруп алган, тияк бузулган, курулгандан бузулганга жүрөк тартпайт. Тиякты курган болсо, ал спокойно жүрөктөн кете берет ал. Ошон үчүн Аллах субханаху ва тааля мына жерде ва илайхин нушур, ага гана кайра баруу, маржиукум илаллах, кайтып барууңар Алла таалага. Фа хуаллади юхасибукум, Алла ошондой зат силерден эсеп алат. Ва ясалукум амма амилтум, кылган амалыңардан сурак алат. Фаттакуллах фи жамии умурикум, бардык иштериңерде Алла Тааладан коркула. Ва буюикум, соода сатыгыңарда, ва шираикум ва тижаратикум ва саир тасарруфатикум, бардык иштериңерден Алла Тааладан коркула тугандар. Илаллахи маржиукум ва хува аля кулли шайин кадир, Аллага карай гана силердин кайтууңар, ал бардык нерсеге кудуреттүү. Илайя маржиукум, Алла айтат, мага силердин кайтууңар мага гана дейт. Фа унаббикум бима кунтум таамалун, силер эмне амал кылдыңар жатасыңар, ошонун бардыгын мен силерге кабарын беремин дейт. Нушур деп азыр айтканда ал-ихя ба'дал маут, өлгөндөн кийин кайра тирилүүнүн аты нушур. Сумма аматаху фа акбара, сумма иза шаа аншара. Алла субханаху ва тааля жашоо берет, андан кийин өлүм берет, соң аны кабырга койдурат, андан кийин качан кааласа аны кайра өлгөндөн кийин тирилтет. Демек өлгөндөн кийин тирилүү хак, өлгөндөн кийин тирилүү бар. Ушул ишеним жүрөккө келгендечи алхамдулилла дей каласыз да. Качан өлсөм деле баары тирилеткем да, проблема жок деп. Туурабы? Эгерде өлгөндөн кийин ошо ойдон бүттү десең, охо, анда өлүмдүн кичине белгиси көрүнгөндө сиз чаң тополоңуз чыгып кетет. Көзгө эч нерсе көрүнбөй калат. Кичине оору жана сизди бир көлөкө коркутуп коет. Көлөкөңүз барго, ошо коркутуп коет. Грипп коркутуп коет. Неужели ушу дүйнөнү таштап кетемин деп. Коронавируста аябай эмелери жазышты го, жить хочется. Жашасак. Жандагы чегиди текеден эле өлүп атса, булардын бардыгы аяк кетет дүйнөнүн бардыгында. Ушинтип эле өлүп каламбы деп. Жүрөк жашаганды каалайт деп. Алхамдулилла, динибиз көп жашагыла, узун өмүр сүргүлө, ага каршы эмес, дуа кылгыла, пайгамбарыбыз да дуа кылган. Бирок кеп ал биз сүйлөп аткан темачы ал жерде эмес. Кеп биз сүйлөп аткан тема ушу дүйнө эле эмес деп айтмакчыбыз да. Жашап аткан 100-200 жыл жашаңыз. Молда эле ошол өмүттү кыскарып, эч нерсе кылдырбай эле, өлүмгө алып барып эле такап эле, кабырга алып чыгып кайра киргизип, кайра алып барып эле бизди ушундай кыла берет дейт да кээ бирлер. Андай эмес. Просто бул жашоодон башка да жашоо бар. Ошону эле айтып атам мен. Бул жашоодо жакшы жашайлы. Алхамдулилла, Алла Таала ошон үчүн берди, ахиретке даярданыш үчүн, тиякты куруш үчүн, бирибизге пайдалуу болуп жашаш үчүн. Шайтан көзгө көрүнбөй азгырып бирибизди душман кылып атпайбы? Ошол жерге ошого ага багынбай, ага анын сөзүн укпай, Алланын сөзүн угайлы деген эле максат ал. Шайтан айтып атат, тияк жок ал айта берет. Только ушул жакта ошон үчүн жан талаш, тыт, бардын жул, бардын ушундай кыл депчи. Жок туганда. Мынакей. Ошон үчүн тиги дүйнө, бул дүйнөдө канча жашаба айтып атат. Не дейт? Калып кала тургандай болбо, кете тургандай болуп жаша дейт да ошон үчүн. Бул дүйнө кала тургандай эмес, кете тургандай болуп жашасаң, нормально. Мен ошону 70 жыл жашайсың, 80 жыл жашайсың. Бирок кала тургандай эмес, бул дүйнөдө калып кала тургандай эмес, кете тургандай болуп жаша. Даярданып жашайт кете турган адам. Кете турган сапарга качан чыгасыз? Даярданасыз, даярданбайсызбы? Жөн ушинтип эле. Адам даярданат. Кыш келдиктен кышка даярданабыз. Туурабы? Жазга даярданабыз. Той боло элек, мына балаңызды үйлөйүн деп атасыз, же үйлөнөйүн деп атасыз, тойго даярданасыз. Адам баласы даярданат да. Ушунда узак сапар кайра келбей турган, даярданбай эле барып аласызбы? Жөн эле барып аласызбы?
Андай болбойт да. Уткурабыз анда. Өтө чоң жоготуу болот, бүтөлбөс. Ушундай кайгы болот. Бүтпөс кайгы. Кудайым сактасын баарыбызды. Ошон үчүн бул Кур'ан Алланын сөзү туганда. Алла субхана ва таала. Не дейт? Бисмилlah. Алла Таала бардык махлукту өлгөндөн кийин кайра тирилтет. Бардыгын топтойт, эсебин алат. Амалдарынын, сөздөрүнүн бардыгын эсебин алат. Инна илайна иябахум. Албетте алардын кайтуусу бизге. Канча гана жашаган сиз кайтасыз Алла Таалага. Сумма инна алейна хисабахум. Андан кийин биздин жоопкерчилигибизде эсеп алуу. Кайттык, ошо менен маселе бүткөн жок. Итак эле кайтасың, каалайсыңбы, каалабайсыңбы? Кеп мына эсеп бересиң. Ошого даярдан дейт да. Жабраил периште пайгамбарыбызга келип айтты го: "Я Мухаммад, аиш ма аши, фа иннака майит." Каалашыңча жаша. Бирок сөз сөйлөсүң. Ва амал ма аши, фа иннака маджзиюн би. Каалагандай амал кыл, эркиң. Жерди чукуу бересиңби, тоону жарып бересиңби? Каалагандай амал кыл. Кутурасыңбы? Оңолосуңбу? Өзүң бил. Эмне кылсаң кыл. Бирок сөзсүз акысын аласың ошон. Жакшы иш кылганыңдын жакшы акысын, жаман иштин жаман акысын албай коюш мүмкүн эмес. Сөзсүз аласың, сөзсүз аласың. Ва ахбиб ман шит фа иннака муфариқу. Кимди жакшы көрбө, ал менен сөзсүз коштошосуң. Сөз ажырашасың. Же ал сенен мурда кетет, же сен андан мурда кетесиң. Но кимди гана жакшы көрбө, балаңбы, небереңби, аялыңбы, досуңбу, кимди гана жакшы көрбө, ошо менен коштошо турган убакыт келет. Качан келет өзү билет, но келет. Келе жатканы ишенимдүү. Туурабы? Шектүү эмес да. Же келбей коебу. Ва алам анна шарафал муъмин қиямуху биллейл. Билип кой, момундун шарапаты түнкү ибадатта. Түнкү ибадаты. Ва иззаху истигнауху анин нас. Момундун иззаты, авторитети адамдардын кол алдындагы байлыктан көз карандысыз болууда. Ага адамдын канча аты бар, канча машинеси бар, канча алтыны бар, канча үйү бар, канча доллары бар. Ага кызыкпаңыз. Ага шилекейиңизди куюлтпаңыз, анын акчасын санабаңыз. Деп таң калып, өзүңүздөн кетип калбаңыз. Истигнауху анин нас деген ушундай. Адамдардын байлыгына кажети жок бунун. Аларга алардын байлыгына карап туруп, адамдардын байлыгына карап ийилбейт ал. Кул эмес ага. Байлык менен маселе чечилбейт. Байлык менен бактылуу болгондо Карун бактылуу болот эле. Шаддат бактылуу болот эле. Намруд, Фир'аун эмне дегендерди Алла Таала Кур'анда бай кылып туруп, байлык. Ошо байлыгы менен бактысыз болгондордун мисалын айткан. Ошол эле кезде бай Сулайман пайгамбар деле бай, Дауд пайгамбар деле, бирок бактылуу болушкан. Ла илаха иллаллах. Себептен алар байлыгын туура иштетишкен. А булар байлыгын туура эмес иштеткен. Вот ошон үчүн. Ал байлыкты туура тапкан. А булар туура эмес жол менен тапкан. Маани ушул жерде эле. Кандай иштетесиң, кандай табасың. Не дейт? Аллаху ла илаха иллаху ла яжма'аннакум ила йаумил қияма ла райба фи ва ман астaqu мин Аллахи хадиса. Аллах андан башка сыйынууга ылайыктуу зат жок. Ал силерди сөз топтойт кыямат күнү. Ал күнү эч кандай шек жок. Алладан дагы өткөн чынчыл барбы? Алла айтып аткандан кийин сөзсүз топтойт деген шек күмөнсүз. Кур'ан-ы Каримде Алла Таала айтат: Афа хасибтум аннама халакнакум абаса ва аннакум илайна ла юржаун. Афа хасибтум. Ай силер эмне деп күмөн кыласыңар дейт. Аннама халакнакум абаса, биз силерди эмне бекер эле максатсыз бир оюн тамаша үчүн жараттыкпы дейсиздер. Ибадат үчүн эмеспи, мойнуңарда бир эч кандай милдет жокпу? Мойнуңарда аткара турган бу дүйнөдө эч кандай бир жоопкерчилик жокпу? Жөн эле жаралдыңар. Ошондой ойлоп атасыңарбы? Алла Таала бизге кандай эскертүү берип атат.
соққып айтып атат, ач көзді, ойғон, ғаплеттен ұйқысынан тұр. Афахасибтум аннама халақнакум абаса. Алла Тағала айтады, біз секілмен бекер жараттық біз ерді мақсатсыз. Ошындай ойлайсыңар. Ва аннакум илайна ла туржаун. Емне сіздер біздің алдымызға келбейміз деп ойлап отырсыңар дейді. Емне де ойлайсыңар сіздер? Сіздердің ойыңар, қиялыңар ушындай ба? Алла Тағала бір жауапкершілік сізде жаратып қойды бізде. Башыбызға ешнәрсе жүктеген емес, ешнәрсе айтқан емес. Қалағандай отың отты, қалағандай жүр. Андай емес та. Екінші сөзін қарасаңыз не деп отыр? Ва аннакум илайна ла туржаун. Емне сіздер біздің алдымызға қайтып келбейсіңдер? Қайқы барады әлек? Алла Тағаладан башқа Құдайды іздесең, Алла Субхана ва Тағала андай, егерде мен Құдайлыққа жақпасам, диним ислам сіздерге дин қатары жақпаса, пайғамбарым Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям пайғамбар қатары жақпаса, анда жерімнен менен асманның ортасына шығып кетті, башқа Құдай іздеп ал дейді. Екінің ортасынан шығып кетті. Риwаяттарда. Қайқа шығып кетеміз? Жер мен асманның ортасынан шығып қайқа барасың? Қайсы Құдайды іздейсің? Жойыны. Айтады Алла Тағала, сөз топтайбыз дейді. Фастаидду лизалика льяум. Ей мұсылман бір туған ақылдылар. Ей мұсылман бір туған ақылдылар. Ошол күнге даярдык көрүңүздөр. Вала тагурраннакум хаятуд дуnya. Дүние жашоосу силерди алдап койбосун дейт. Дүниенің жашоосу, дүниенің кооздугу, дүниенің байлыгы, жаштыгы, күчү, чырайы алдап койбосун дейт. Алданып калба. Өмүрүң бүтүп атканын билбей, тияка уже даярдыксыз барып калба деп мынакей. Канча боорукерлик. Ва илайхин нушур ар-руджу яумал қияма. Екінші бір мағынасы мында қияматқа қайтасыңар дейді. Қияматқа қайтасыңар. Ошондуктан мамилеңерде пенделерге эскертүү берип атат бул жердечи. Эй, жаман мамиле кылбагыла, жаман соода сатык кылбагыла, жашоо тиричилиңерди бузбагыла. Балким адам баласына, ошо мусулмандарга важип туура Алла Таала шариятта берген жол менен акча тапсын. Кандай? Алдабай, кыянат кылбай, зулумдук кылбай, келишим бузбай, куулук кылбай, айыбын жашырбай, адамдардын мал мүлкүн туура эмес жол менен жебей, адамдардын акысын кемитпей, мынандай кылып туруп алхамдулилlah даярдан дейт. Карачы. Динибиз кайсы жамандыкка чакырды? Кандай таза жашоого чакырып атат, кандай пакиза жашоого чакырып атат. Эмне сизге жакпайбы? Сизге ыплас жагабы? Шайтандыгы жагабы? Алланыкы жакпаса? Бири-бирибизди алдайлыбы? Бири-бирибиздикин уурдайлыбы? Бири-бирибиздикин тартып, тоноп, кордоп, бир ошол жагабы бизге? Жок. Ал шайтандын азгырыгын укпай, Алланын чакырыгын угайлы. Жараткан Алла Таала не деп чакырып атат? Албетте, bunun бардыгы бенде суралат кыямат күнү эсеп берет. Алла Таала өзү көзөмөлдөп турат. Инналлаха кана алейкум ракиба. Жараткан Алла силерге көзөмөл. Ар бирибизге Алла Таала көзөмөл туган. Бул видеокамера, светофорлордо турган, офистерде турган, ар кандай прослушкалар, бул чепуха булардын бар. Алланын периштелери угуп турат. Алла Субхана ва Тааланын Алла Таала өзү көрүп турат экен мына. Ошон үчүн биз бири-бирибизге жардам берели. Тарбиялуу, тазалануу иштеринде биз бири-бирибизге жардам берели. Видеокамерадан коркпой, Алладан коркойлу. Ар ким кандай жазып атабы, угуп атабы, периштелер жазып атат, бирин калтырбай. Чоң кичине эч нерсесин таштабай. Ошон үчүн Алла Таалам көзөмөлдөп турат дегенди бири-бирибизге айтып жүрбөйлүбү? Сиз мага айтыңыз, Алла көзөмөлдөп турат деп. Мен сизге айтайын, чогулу элге айтайлы. Адамдарга айтайлы, соодагерлер, туугандар, саясатчылар. Алла көрүп турат, Алла көзөмөлдөп турат. Сүйлөгөнүбүздүн бардыгын угуп турат. Кылган иштерибиздин бардыгынан кабардар, билип турат. Жүрөктөрүбүздүн, ниетибиздин бардыгын сырларын Алла Таалам бардыгын билип турат, көрүп турат депчи. Мынакей качан бенде бекем ишенсе, Алла Таала мени көзөмөлдөп турат депчи, жана мен ага кайтамын деп,
кылган амалдарыма сурак беремин, Алла эсебин алат деп бекем иштесе, Аллаху акбар, анын бардык иштери оңунан чыгат. Жана ал Алла Тааланын берген шариятты бекем карманат. Жана Алла Тааланын чектерди коюп койгон арам нерселерге ага жакындабайт. Ал дүйнөдө да ахиретте да бактылуу болот ана. Кеп ушул жерде, сыр ушул жерде. Ар бирибиздин оңолуубуз, ар бирибиздин бактылуулугубуз ушул жерде турат. Алла мени көзөмөлдөп турат деген, Алла мени көзөмөлдөп турат деген сезимди ойготойлу. Мен эртеге кылган иштериме, айткан сөздөрүмө жооп беремин, Алла эсебин алат деген сезим менен жашайлы. Мынакей, эмнени айтып атат бул жерде? Ал ушундай күнү Алла Таалам бизден кыямат күнү эч бир нерсе жашыруун эмес, макулбу? Ошол адамдын иштери оңолот, мамилелери оңолот, чынчылдыгы орундалат, шариятты бекем кармайт. Алла арам кылып койгон чекке баспайт. Алла Таала арам кылып койгон мына чектен өтпөгүлө депчи. Болду. Кандай мисал? Биз айтабыз го, сөз эркиндиги, ой эркиндиги, барбы? Свобода слова. Ушундай барбы? Свобода мысли. Дагы эмне деген бар? Дагы эмне деген свобода бар? Эркиндик, эркиндик, эркиндик. Азаттык, азаттык, азаттык. Угуп алыңыздар туугандар. Инсангачы азатчылык дегеничи, бул азатчылык айванчылык. Кандай? Мен каалаганымды сүйлөй берем. Мага эч ким контрол албайт. Мен каалагандай сындай берем. Сөз эркиндиги бар, бирок сөз укугун караңыз. Сиздин укугуңуз укугуңуз, угуп туруңуз. Экинчи адамдын укугу башталган жерде токтойт сиздики. Андай эмес, анын укугуна деле кирип, аны тебелеп, каалагандай каралап, каалагандай жала жаба турган, сизге андай укукту ким берди ал? Ал дагы сизди ушундай кыла турган болсо, сиз бирөөнү ушундай кылсаңыз, бул инсанчылыкпы же айванчылыкпы? Ошон үчүн бул эркиндик карап туруп, биз мусулмандар чектебиз. Кандай? Мынага жейсин өзүңдүкүн, болду. Бирөөнүкүн жей албайсың, токто. Чек бар бул жерде. Мынага үйлөнө аласың, будан ашыга үйлөнө албайсың. Чек бар. Бир тууган карындашыңа кантип үйлөнөсүң? Чек бар. Болбойт бул. Өзүңдүн үйүңдүн чеги барбы? Кошунаңа өтүп кете албайсың, ал болбойт, бул нарушение бул. Мусулмандарда кудум ушундай баарын чектеп койгон. Суу ич, бирок арак ичпе. Болбойт, пешене тери менен тап, кумар ойнобо, урулук кылба, чектерди коюп койгон Алла Таала. Мынакей. Ошон үчүн иншалла карап туруп, сөз эркин дагы өзүнүн орду менен болот да. Не дейт? Алла Таала Кур'ан-ы Каримде мындай дейт: "Риджалун ла тулхихим тижарату ва ла бай'ун ан зикрилlah ва иқамис сала ва итаиз зака яхафуна йауман татақаллабу фихи кулуб ва ла абсар." Кур'анда чыныгы бекем ыймандуу эркектер, иманындагы чынчыл эркектерди Алла Таала риджал деп, арабча сөз эркектер деген сөз. Ушуларды айтат да, кимдер экен алар? Көрүп койбойлу. Чыныгы эркектер ким экен? Кулак сөйкө таккандарбы? Же денесине татуировка чаптагандарбы? Чыныгы эркектер ким экен? Баягы куу алдаган аферисттерби? Мекенин элин саткандарбы? Иманын саткан, динин сатканбы? Же ата-энесин кордогонбу? Же аялдарды кордогонбу? Же бала чакаларды зордук, зомбулукка тартканбы? Ким чыныгы эркек? Сиз өзүнүн атыңы эркек деп жүрсөң, мына Кур'анда Алла Таала айтат, эркек деген мындай болот, угуп ал дейт. Rijal la tulhihim tijaratun wa la bay'un an zikrillah. Ушундай эркектер аларды Алла Тааланын зикиринен, намазы тургузуудан, зекет берүүдөн, соода сатыгы дагы, тижараты дагы бекапар кыла албайт дейт. Тижарат, соода сатык деген экөө жанаша сөздөр. Бай, соода сатык тижаратка кирет. Ошондуктан бул жерде тижарат деген чет мамлекеттен буюм нерселерди алып келгенди айтат. Бай, соода сатык өз арабыз эле. Айылда эле, көчөдө эле, өзүбүздүн кварталыбызда дегендей эле соода сатыктарды. Тижарат чоң нерселерди, элге пайдалуу нерселерди алып келип атат, дары-дармектерди, машинелерди, телефондорду, строй материалдарды, бензиндерди чет мамлекеттен алып келип атабы, жокпу? Биздин жашоо тиричилигибиз жакшы кетип атат го?
Ар нерселерди алып келип атат. Мына колубуздан келбейт экен, Америкадан, Европадан, Кытайдан, Россиядан алып келип атат. Бул тижарат. Кудайга шүгүр, бул дагы жакшы нерсе. Элибизге зарылчылык алып келип аткан. Анча-мынча ортобузда бирибизге бир жерден алып оптом розница сатып атабыз. Бул бай. Ушу экөө тең Алланын зикиринен бейкапар кылбайт. Намаздан, намаз окугандан бейкапар кылбайт. Зекет берүүдөн бейкапар кылбайт. То есть бул содагер. Бирок Алланы эстен чыгарбаган содагер. Намазды таштабаган содагер. Зекетти берип жүргөн содагер. Жана көздөр менен жүрөктөр аңтарылып кала турган күнгө даярданган содагер бул. Ал кайсы кыямат күн? Адамдардын жүрөктөрү, көздөрү аңтарылып кала турган күн, жөнөкөй күн эмес ал. Ошол күндөн корккон дейт. Яхафуна яуман. Мынандай содагерлер мынакей, чыныгы содагерлердин сыпаты. Чыныгы бизнесмендердин сыпаты. Мынакей. Ким экен Алланын зикиринен бейкапар эмес. Сода кылып атат, бизнес кылып атат, контракттарды түзүп атат. Бирок Алланы эстен чыгарбай түзүп атат. Алла көрүп турат, угуп турат, субханалла тилинде, альхамдулилля тилинде, Аллаху акбар тилинде, ла иляха иллаллах тилинде, маанилери жүрөгүндө, алдабай турган, кыянат кылбай турган, кел контракт түзөлү. Намаз убак болуп калды, токтоп тур, намазды окуйлу, анан кийин контрактты баштайлы, улантабыз. Кандай силердин укугуңар бар, кандай биздин укугубуз бар, аны кийин сүйлөшөбүз. Качан ким кайсы нерсени төлөйт, кандай кылат, кандай сапатта алып келип берет, предоставить этет, аны кийин сүйлөшөбүз. Азыр намаз. Намазды окуду. Намазын машалла, намаз айтып атат мынакей. Намазды тургузуусу, буларды бейкапарлыкка таштабайт. Сода сатыгы, то есть Алланын зикирине тоскоолдук кылбайт, намазды тургузуусуна тоскоолдук кылбайт, зекетти бергенге тоскоолдук кылбайт, ахиреттен коркконго тоскоолдук кылбайт. Сода сатык, пожалуйста, кыла бер мына. Ушундай содагер кыямат күнү пайгамбарлар менен чогуу тирилет. Жөнөкөй нерсе эмес, пайгамбарыбыз соданын жолун дагы айткан, өкүмдөрүн айткан, ошол эле кезде соданын пайдасын дагы айткан, фазилетин, баалуулугун дагы айткан. Ценность. Эки жагын тең айткан. Аны кандай жол жобосу кандай? Арам сода, адал сода, сүннөт сода, макру сода, бардык жолун айткан. Ошол эле кезде ушу соданы эгерде Алла айткандай, пайгамбарыбыз көрсөткөндөй кыла турган болсоң, анда дүйнөдө береке. Кыямат күнү пайгамбарлар менен чогуу тура бер. Ана. Жөнөкөй нерсе эмес, алхамдулилла. Пайгамбарлар жөн эле бир намазды, мечиттин динин алып келген эмес, жашоо тиричиликтин динин алып келген. Уяттуулуктун динин алып келген, тазалыктын динин алып келген. Өкмөттүн динин алып келген, сода сатыктын, дыйканчылыктын динин алып келген. Үй бүлө турмуштун динин алып келген. Туугандар. Өлүмдүн, жашоонун, оорунун, ден соолуктун динин алып келген. Сапардын динин алып келген, оорулуулардын динин алып келген. Майыптардын динин алып келген пайгамбарлар. Пайгамбарлар бул чектелген нерсени алып келген эмес. Толук ишеним, ибадаттын толук бардык түрлөрүн, мамилелер, кулк мүнөздөр, бардык алды берди, жашоо тиричиликке байланыштуу бардыгын алып келген. Эркектердин чачы кандай болуш керек? Аялдардыкы кандай болуш керек? Макулбу? Кайсы кийим эркектерге, кайсы кийим аялдарга, бардыгын алып келген. Бала чака кайсы убакта ата-эненин бөлмөсүнө кирсе болот, кайсы убакта кирсе болбойт, уруксат сурап кириш керек. Үйдө кайсы нерсени коебуз, кайсы нерсени чыгарабыз, эчтеке калган эмес. Түшүнүктүүбү туугандар? Мынакей жараткан Алла Таала. Жана азыркы мына биздин элибиздин 95% содагер болуп калды. Угуңуз, Кур'анда мына чыныгы эркектер деп кимди айтып атат? Rijалун ла тулхихим тижаратун ва ла байун ан зикриллах. Ва иқамис сала ва итаиз зака яхафуна яума татакалла фихи ал-абсар вал кулуб. Фихи ал-кулуб вал абсар. Аллаху акбар. Эмне деген керемет. Бир аят сизге бизге жашообуздун жолдомосун айтып койду. Соданы кыл деп атат. Тижаратты кыл деп атат. Чет мамлекеттен кыласыңбы, ич мамлекеттен кыласыңбы, кыла бер. Бирок кара Алланын зикирин унутпай кыл. Алланы эстеп кылгын. Себеп ырыскыны берүүчү өзү, берекесин берүүчү дагы өзү, ишти оңунан чыгаруучу дагы өзү, жыйынтыгын чыгаруучу дагы өзү, дүйнөнүкүн дагы, ахиреттин дагы натыйжасы Алланын колунда, Алланын колунда. Ошондуктан Алланын эң улуу парыз намазды таштаба. Соданы кыл, бирок намаздан бейкапар болбо. Содаңыз намазды унуттуруп койбосун, Алланы унуттуруп койбосун, зекетти унуттуруп койбосун, кыяматты унуттуруп койбосун биздин содабыз. Мына Кур'анда айтып атат менен.
Ошол күндү унутпаңыз. Сиз эгер Алланы эстеген сода кылсаңыз, Алланы эстеп, намазды тургузуп, зекетти берип, кыямат күнгө даярданып, кыямат күндөн коркуп, бирөөгө жамандык кылбай, ошо партнерыңызбы, же болбосо алды бердидеги ким ал, покупательбы же ким болбосун, ошого кыянат кылбаңыз. Кыямат күндөн корккан адам кыянат кылбайт. Бүгүнкү күндү ойлогон, жүрөккө дүйнө баскан, отуруп калган, ошол алдайт. Партнерин дагы сыздатат, шеригин дагы сыздатат. Ким сода сатык ким болсун ал, покупательбы, продавецпи, айырмасы жок. Ага баары бир ал. Бүгүн ошончо эл аттап келатат. Айыбын билип туруп мага айтпай коюптур дейт. Пайгамбарыбыз айтты, айыбын билип туруп айтпай саткан болбойт экен бизде. Айыбын мына айы бар, мына жерде кедештебей калат деп эле сат, айтпай ачык эле. Жоксо мынча болду, тигиндей болду деген. Алла Таала береке берет. Эки содагер чын сүйлөсө, Алла Таала үчүнчүсү. Береке Алла Субхана ва Таала берет. Бири-бирин алдай баштаганда Алла Субхана мен чыктым деген бул. Демек Алла Тааланын жардамы, берекеси бардыгы чыгып кетет деген сөз. Бири-бирин алдаганга чейин Алла Таала береке бере берет буларга, жакшылыгын бере берет. Ошон үчүн иншалла мен сатып алуучу болсок дагы, сатуучу болсок дагы чынчылдык туура жол менен тугандар. Яхофуна йауман, ушундай күндөн коркот. Татакаллабу фихил абсару вал кулуб, фихил кулубу вал абсар. Жүрөктөр дагы, көздөр дагы аңтарыла турган жөнөкөй күн эмес экен. Кыямат күн, чоң күн, улуу күн. Демек ошол күндөн коркуу буларды Алла Тааланын зикирин бекем карматат, намазды бекем тургузат, зекетти бекем бердиртет. Демек кыямат күндөн коркуу ушул нерсе биздичи саарлап намазга тургуңуз келбей атат го. Же болбосо акча тапканыңыздан зекет бергиңиз келбей атат. Кыямат күн бердиртет. Эгерде ишенсеңиз, кыямат күндөн корксоңуз, эртеге жөнөкөй күн эмес деп атат. Ушул нерсе алхамдулилла сиз бергениңиз оңой болот. Лияджзахумуллаху ахсана ма амилу. Кылган жакшы иштерин Алла Таала эң чырайлуу кылып туруп акысын бере турган күн бар тугандар. Жана ашыкча Алла Таала өзүнүн айкөлдүгүнөн ва язидахум мин фадли, айкөлдүгүнөн кошуп берет. Валлаху ярзуку ма яша би гайри хисаб. Алла кимге кааласа эсеби жок рызкы бере берет Алла Таала. Дагы бир жерде мындай дейт. Минал муъминина риджалун садаку ма ахадуллаха алей. Момундардан чыныгы эркектер ким? Алла менен түзгөн келишимин үстүнөн чын чыккан, жалган эмес. Алла менен келишим кылдыбы? Болду, үстүнөн аткарган. Фихи риджал юхиббуна айятатахару. Куба мечити боюнча айтылат, мынандай эркектер бар, өтө таза болгонду жакшы көрүшөт дейт. Сахабаларды Алла Таалам риджал деп айткан мынакей. Көрбөйсүзбү? Риджалун ла тулхихим тижаратун вала байун ан зикрилла деп мына жердеги айтып аткан. Бир риваятта мындай деп айткан. Булар чет мамлекеттерге сапарга чыгып, Алланын айкөлдүгүн издеп, өзүнүн мамлекетине пайдалуу нерселерди алып келгенде ошо тижарат деп коет. Намазды тургузуу өз убагында кечиктирбестен жана рүкүндөрдү аткарганда бардыгын жакшы коркуп, код афлахал муъминун аллазина хум фи салатихим хашиун. Чындыгында ийгиликке жеткен бактылуу момундар кимдер? Намаздарында коркуп тургандар. Намаздарында кандай? Коркуп тургандар. Туганда жараткан Алла Субхана ва Таала барыбызга товфик берсин, адал рызкы берсин. Алла Тааланын рызкысын издеп атканча, азыр кайтып кетип аткандай, ва илайхин нушурду унутпайлы. Өлгөндөн кийин тирилип Алла Таалага кайтып баруу. Рызкын ошон үчүн карап туруп, алхамдулилла, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мубарак берекелүү хадистеринде келет. Ар бир жан өзүнүн рызкысын жемейинче дүйнөдөн кетпейт. Ага эч качан өлүм келбейт. Ошондуктан адал жол менен рызкыны талап кылгыла, Алладан корккула, жана Аллага тоокел кылгыла. Алла Таала тоокел кылуучуларды жакшы көрөт. Иннан нафс лан тамута хатта тастакмила ризкаха. Ваттакуллах ва аджмилу фит талаб ва таваккалу алейх фа инналлаха юхиббул мутаваккилин. Бир дагы жан
өзүнүн ырыскысын толук жемейинче өлбөйт. Толук жегенден кийин гана ырыскысы бүттүбү, ажалы келди, дүйнө менен коштошуп кетет. Ага чейин өлбөйт деген. Ырыскысын жеп бүтмөйүнчө өлбөйт. Ошондуктан адал жол менен Алла Тааладан ырыскы талап кылгыла. Ва ажмилу фи талап деген сөздүн мааниси ушул. Чырайлуу жол менен талапта. Жана Аллага тобокел кылгыла. Алла тобокел кылуучуларды шек күмөнсүз жакшы көрөт.